Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Bizde ekonomikалык эле тарабынан көз карандысыздык эмес, ой жүгүртүү, акыл калчоо тарабынан дагы көз карандылыкка баратат. Мен ондогон жылдар айттым эле да. Биз эртең акыл, паам, парасат жагынан тең ата боло турган мамлекет болобузбу? Билим берүү системасы өтө чатак. Биз тең атааңдаш боло алабызбы башка элдерге? Же тек кара ошолордун жасаганын жасап калабызбы? Же айтканын кылып аткарып калабызбы деп. Бүгүн өз алдынча ой жүгүртөлүчү айланайындар. Бирөө бирдеме десе ошону жасай бергенди токтотолу деп атам мен. Сактаныш керек. Бирок эйбичени менен сактаныш керек. Мен айтам, эгерде жанагы Оштогу чайканага көрдүңүзбү? Ооба. Канча киши жатат ошо чайканада? Ким айтты ушундай коркунучтуу оорун чайканада дарылайт деп? Бир ажатканасы бар экен. Бир жууна турган жери бар экен. Аялдар турат кезекте ыйлап. Алар бүтсө анан эркектер кирет экен. Эгер ошолордун ичинен бирөө гана оорукчан болгон болсо, калган 20-сына жуктурбайбы? Логика кайда? Эмне үчүн оору соон бириктирип алып, бүт баарын чайканада камап отурасыз? Маселе ушунда, Мирлан мырза. Ким күнөөлүү? Айтса жаман көрөсүңөр да, ким күнөөлүү? Ушунун баарын уюштура турган ким болот? Тийиштүү мекеме ишканалар болот. Мүмкүн биздин президентибиз жакшы иш кылып жатабы, Адахан Кимсанбаевич? Сиздин ой пикириңиз? Мен анын ишин көрбөй атам да. Көрсөм айтат элем, мунунун туура, мунун туура эмес деп. Кайсыл ишин айтам? Кече айтат, тиги арабтардан банктан акча сурады деп. Анын үчүн акылдын кереги жок. Карыз алып атат деп. Баягы жасалма түрдө оорукчандардын санын көбөйтүп, апыртып, жапыртуу сырттан көмөк алганга мүмкүнчүлүк берет. Же болбосо баягы ушул оюнду баштаган оюнчулардын алдында көрүп атасыздарбы, биз силерди жакшы колдоп берип атабыз, бизге каражат бөлбөсөңөр болбойт деген саясатты жүргүзгөнгө дагы бир түрткү берет. Эгер өкмөт мыкты иштеп аткан болсо, бийлик мыкты иштеп аткан болсо, мындан 2 жыл башта бекитилген өкмөттүн курамынан канчасы калды? Аз калды. Менимче Абылгазиев менен 1-2 кишиден башкасы баары кетти. Бааны мен бербейин, алар өзүңөр бергиле, анда эгер алар мыкты иштеп аткан болсо эмне үчүн кетип баратат? Же көз карашы туура эмес келип калды. Бааны мындай эле көрүп койгула да, жигиттер. Өкмөттүн курамынан Абылгазиев 1-2 башкасынын баары кетти. Эмне үчүн кетти? Демек иш болбой атыптыр. Кече бирөө айтып атпайбы? Ашууда аты алмашпайт дейт эле, саламат сактоо министрини ушундай оор кырдаалды алмаштырып койдук, кандай деп? Ашууга туура эмес атты минип алып чыккансың деп атам мен. Суроолор дагы көбөйүүдө. Саламатсыздарбы? Эң бүтүн жалпы жамаат саламатчылык. Адахан мырза, сизге бекем ден соолук, өмүр жашыңыз узак болсун, алтын башыңыз аман болсун, кыргыз эли үчүн Аллага аманат болуңуз. Биз сиз менен айтып дейт. Адахан мырза, суроо, коронавирус менен ооруду дегендер биз ооруган жокпуз деп чыккандарды эмне максатта коркутуп, үркүтүп, кечирим суратып жатат? Коронавирус менен ооруган врачтарга мамлекет 200 000 сом айлык төлөп беребиз деп жатат. Булардын баары чындыкка кошпаган нерсе. Мына ошол Кербенден Аксы районунан бир келин мени 14 күн бекерден бекер кармап жатышты. Бир ийне да сайган жок, бир томолок дары да берген жок деп чыкты. Мен билбептирмин мени кандай оору менен ооруп атат деп, теледен сайрап атканын. Үйгө чыгып көрүп атам, калп деп айтты. Нарындагы аксакалга кече кылмыш ишин козгоп коюптур. Бул баягы коркутуунун жолу. Эгер мен оорубадым деп айтсаң, биз сени камайбыз. Жана жаңы дайындалган саламат сактоо министри биринчи маалымат жыйынында эле айтты го, ошондой туура эмес маалымат берсе, биз аларга жаза чара колдонобуз. Айланайын кыргыз бийлиги, камайбыз, жара колдонобуз. Коркутуп, үркүтүп башыңарга мүйүз чыктыбы? Өз элиңди өзүң коркутуп, өзүң чүнчүтүп кайда барасың, айланайын? Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам.
Элди коркутуп, ушунчалык коркутуп, бүгүнкү күндө караңыз, сырттан бет кап кийбей келатсаң, сага жапайдай болуп карап атат момундай болуп. Ушул деңгээлге элдин баягы аң сезимини бир жакка буруп коюп коркутуу. Аны дагы баягы Италияны көрсөтө берип, Испанияны көрсөтө берип, ушул коркутуу жолу менен бизде эле эмес, буларда деле ушундай болуп атат деген. Анын бүт баары фейк. Италияда билген азаматтардын берген маалыматтары боюнча, эгерде төрт баягы моргту, өлүктөрдүн сактоочу жайды, ошонун үчөөнү жаап, бирөөнү гана калтырып койсо, бүтүн баары ошол жерге топтолот. Мана топтолот. Ошол топтолгон мезгилде автоунааларга жүктөп аткан баарын сүрөткө тартып, камерага тартып чыгарып койгон болсо, мына сага даяр будуңчам. Демек, Ал жактан түз эфирден берип атат го, Мирлан мырза. Көрүп атасыздар го. Шаарда эч кандай ажиотаж жок. Мына ооруканаларды көрүңүздөр деп көрсөтүп атат. Бүтүн бош турат. Жакынкы 3-4 күн аралыгында дагы айтайын, Бактыбек Калмаматов экс-депутат. Сиз жөнүндө ой пикирин билгизди. Сиз аны көрдүңүз? Жок. Тилекке каршы ошол баягы Facebook'тан дейби, кайсы жактан чыгып эмне кылган. Мен жанакы кыска жерини балдар көрсөттү. Мен толугу менен көрбөй калдым. Деңгээлиңер Адахан Кимсанбаевдей дагы болбой калды. Мен Бакыт мырза менен жеке тааныштыгым жок. Ал жигит менен бирде жолу отуруп, же сүйлөшүп, же учурашып, биргесе чай ичип көрбөптүрмүн. Бирок анын какшап атканынчалык бар. Бар, чындык. Ал чындык. Бирок аны дагы тепкиге алып жатып калышып атат. Бирок ал чындыкты чыркырап атат. Чындыкты айткан кишини тепкилеп келген жерибиз дагы ушул, көргөн күнүбүз дагы ушул. Ал өзүнүн пикирин айтты. А бирок ошол чыркырап айтып атканы бүгүнкү реалдуу ачуу чындык. Саламатсыздарбы? Ушундай кырдаалда саламаттыкты сактоо министрин же негизи эле жумуш ордунан алмаштырганга кандай карайсыз дейт. Айттым мен жана. Бул жерге келиптер. Мен колдойм сизди, Адахан Кимсанбаевич, нарындан болом, аман болуңуз дейт. Баарыбыз аман бололу. Бул жерге дагы келиптер. Негизин алып караганда көбүнесе калуу тилектер болууда. Саламатсыздарбы? Ошондо коронавирус жокпу, эмне бул же саясатпы дептир. Ал боюнча дагы маалымат бердиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кыска жарнамага кезекти берели, андан кийин сөз түрдө маегибизди улантабыз. Анда эмесе түз эфирди улантабыз. Адахан Кимсанбаевич, учурда биз кайсы парламенттик башкарууду жашап атабызбы же президенттик башкарууда жашап жатабызбы? Башаламан. Башаламан. Башаламан башкаруу, бир кишинин башкаруусу, баягы үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп, накта үй бүлөлүк башкаруунун чеңгелине келдик. Биздин 120 депутатыбыз эмне болду эми? Эмне болгонун көрүп атасыңар да, эмне десе макул да. Эмне десе макул. Алардын өз эрки, өз көз караштары бир саналуу гана кишилердин өзүнүн көз карашы болбосо, калгандарынын баары мен айтпасам деле башка кишилер жакшылап эле айтып берип атпайбы сахнадан чыгышып, ошондой эле. Сиз деле барып ошо парламентке барып мен да кирип өз оюмду айтайын деген сизде ой пикир болдубу мындай? Жогорку кеңешке. Кызык суроо бересиз. Жогорку кеңешке биз 2 жолкусунда тең өтүп, ушу кирбеш керек, бул трибунага чыкпаш керек, бул микрофонго жетпеш керек деген күрөштүн аркасынан ушундай болуп атабызбы? Анан мен кирип өзүмдүн пикиримди айтайын десе эле ошол эшикти ачып дейсиңерби? Мен жана айттым го. Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер, сөздү укканга айт дейт. Быйыл 2020-жылы парламенттик шайлоодон өтпөй калсаңыз эмне кыласыз? Барбай каласыз. Бардык нерсе буйруктан. Мен барбай калсам, ишенесиңби? Барбай калсам мен түк өкүнбөйм. Эмнеге? Себеп жашоо өтөт. Бирөөнүн алдында чөгөлөп, өрмөлөп жашагандан көрө жашабай койгон артык. Бул бир. Экинчиден, мен өтүп кеткен болсом, төбөм көккө жетип кубанбайм. Себеп мен ушул сөздөрдү жогорку кеңештен айткан болсом, таасири башка.
Ушул сөздөрдү эле силер чакырсаңар айтып отурсам, анын таасири башка. Коомго керек ушул сөздөр трибунадан айтылышы. Аны коом чечсин, аны эл чечсин. Азыр учурда Россияда, Новосибирскийде биздин кыргыз бир туугандарыбыз калып калды. Аларды негизи бул жака алып келишибиз керекпи? Сиз негизин алып караганда мигранттар менен көп тыгыз байланышта иштейсиз. Алып келиш милдеттүү эле. Себеп Кыргыз Республикасынын конституциясында Кыргыз Республикасынын жарандары дүйнөнүн кайсы